Аскар Акаев был недостаточно известен в Кыргызстане, но молодого ученого поддержали демократы в Верховном Совете. Экс-президентке жакын булактар Кактус медиага билдиргендей, бүгүн 2 августта Аскар Акаев уулу Илим менен Бишкекке учуп келет. Белгилей кетсек, Аскар Акаев 2005-жылы өлкөдөн качкандан бери Кыргызстанга келген эмес. Илим Акаев Бишкекке бир нече жолу келген. Анын ичинде 2014-жылы агасын, Аскар Акаевдин агасы, акыркы сапарга узатуу зыйнатына. Эске салсак, Акаевдардын үй бүлө мүчөлөрүнө жана анын тегерегине бир катар кылмыш иштери козголгон. Жубайы Майрам Акаева жетектеген Мерим фондунун ишмердүүлүгү боюнча 30дан ашык кылмыш иши козголуп, мамлекетке 64 миллион сом зыян келтирилген. 8-июлда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Аскар Акаев Кумтөр иши боюнча издөөдө жүргөнүн жарыялаган. Анын айтымында Аскар Акаев 1990 жана 2003 жылдары Кумтөр боюнча инвесторлор менен келишим түзүүдө мыйзам бузгандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 4 ноябрь 2020 жылы башкы прокурор Курманкул Зулушев экс-президенттер Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевди алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп билдирген болчу. Ошондой спикер Өмүрбек Текебаев жетектеген комиссия Москвага учуп барып, Аскар Акаевди өз арызы менен бийликти өткөрүп берүүгө көндүргөн. Уважаемый Өмүрбек Черкешевич, во имя восстановления в стране гражданского мира и согласия, возвращения республики к конституционному правопорядку, руководствуясь своими человеческим, гражданским долгом перед родным народом, объявляю о досрочном сложении себя по собственному заявлению в соответствии со статьей 50 Конституции Кыргызской Республики президентских полномочий с 5 апреля 2005 года. Позвольте мне вручить вам это заявление. Урматтуу Аскар Акаев, мына 24 мартта элдик революция болуп өттү. Элди туура жасады деп айтабыз, ал эч убакта туура эмес, болбойт. Сиздин өлкөнү жетектеген 14 жылдык убакта, 14 жылдан ашык убакта жакшысы да болду, жаманы да болду. Ал убактын ысыгы да болду, суугу да болду. Бир аз убакыт өтөт, алыстан бул маселелерге, болуп өткөн окуяга биз аң сезим менен, сабырдуулук менен баа берип, ар бир нерсени өз ордуна коебуз. Ошондуктан сиз бүгүн Кыргызстандын эли 2000 жылкы шайлоолордо сизге берген президенттик бийликти кайра элге кайтарып берип отурасыз. Мен сиздин бул арызыңызды Кыргыз элинин алдына алып барып тапшырам. Кыргыз эли сиз кайтарып берген бийликти бир нече айдан кийин кимге берет? Өз тагдырын ким менен байлайт? Кандай заманды тандап алат? Мына аны биздин элибиз өзү чечет.